коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган Достук айылына келдик. Мына өзүңүздөр карап тургандай тажик айылдары үч тарабынан курчап турган мына бул Чакан жердеги мына бул аймакта дал ушул Достук айыл жашаган. Акыркы маалыматтарга таянсак 2021 жана 22 жылдардагы чек ара жаңжалдарынан улам бул айылда эки жолу чоң тополоң болуп 2021 жылы 10го жакын, ал эми 2022 жылы 71 үй күйүп кетип, кайрадан толук барды, кайрадан курулуп чыккан. Достук айылы кайсыл жакка көчүрүлөөрү белгилүү болду. Бүгүн президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов үч тарабы тажик айылдары менен чектешкен Достук айылынын тургундары менен жолукту. Чек ара боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын чечими боюнча тажик айылдары менен курчалган Достук айылынын көчүрүлүшү боюнча жергиликтүү тургундарга маалымат берип, алардын пикирин укту. Кыргызстандын өнүгүү өсүп атат. Жакшы экономикабыз, билим берүү тармагы бардык тармактар өсүп атат. Жакшы чек аранын чечилгениге ыраазы элебиз. Кыргызстандын үстүндө. Жыйында белгилүү болгондой, чек арадагы Достук айылынын коопсуз жайга көчүрүлүшүнө жергиликтүү тургундар каршы эмес. Достук айылы Баткен районунун Суу башы айыл аймагынын Чет булак жерлегине көчүрүлүп, бардык шарты менен заманбап үйлөр курулат. Мамлекеттик гос актыңар болсо, ошого карата беребиз. Мына аким айтып кеткендей, мен де айтып атпайм, 71 үй турабы, 71 участкалар катталган турабы. Ошого жараша 5 соткадан беребиз. 71 участка берип туруп, үй салып беребиз. 71 участка бош беребиз. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, бул жыйында сүйлөйм, сунуш берем дегендердин баарынын пикири угулду. Жыйында жаңы конушка 71 үй курулуп, ар бир жаранга 5 соттуктан тышкары айыл чарбачылыкты жүргүзүү үчүн Кызыл Бел айылынан 9 гектар жер берилмей болду. Жерден жана өзүңүз азыр айтып кеткенде шарт түзүп беребиз. Үйлөрдү куруп беребиз. Жаңы конуштун аты Достук деп аталат. Кайра эле бир айылдын бир атадан тараган тургундары заманбап бардык шарты бар турак жайлар менен камсыз болот. Исраил Кунназаров Достук айылынын тургуну буга чейин далай жолу чек арадагы жаңжалдарды башынан кечирген күндөрүн мындайча эскерди. Апрелде болгондо мен өзүм ушу айылда калып кеткенмин. Өзүңүз. Тонун башта эле тажиктер атканда ошо келип калдым, анда Куда сактап 10 теле үй күйүп калып кеткенбиз. Экинчи жылындачы? Экинчисинде эртелеп саат 6:20 башталган. Биз үйдө дек терөөгө болуп качып чыкканбыз. Качып чыккыла деди. Качып чыгып кеткен. Ошону менен биз перролго барып отурганбыз. Тиктесек Баткен бар жок бар, капкара түтүнгө айланды. Айла жок, Баткенге карап түшүп кетти. 3 күндөн кийин кайра келсек үйлөр баары капкара күйүп, мал мүлкүбүз баарын тонуп, үйлөр деле сарай деле эч нерсе калмай баарын күйүзүп кетишкен. Онда коголаңдуу нерселер баштан өтүп атат да окуй. Бир эмес, бир канча жолу болду. Эми жаштардын, элдин, негизи жаштардын келечегин ойлоп калат экенсиң да. Жаштардын жашоосу, келечегин ойлоп, ушул бул мамлекеттен мындай көчүрүү немесини туура эле кабыл алдым. Сыягы бул жолку жыйын Достук айылы боюнча ар кандай айтылып келген сын пикирлерге жооп болду окшойт. Кыргыз эли жерибизге тынчылык болуп, жетекчилерибизге Алла Таала инсап тапып берсин, өмүрүбүз uzun болсун. Мындан кийин буюрса жаңы айылда бир жакшы тойду өткөрүп, чоң да кошуп жүрсө майра.